шайлоочулардын тизмеси мазмуну менен бирдей болот. Бирок шайлоочулардын жана референдумдун катышуучуларынын эсепке алуусу өзгөчө өткөрүлөт. Ар бир шайлоочу участкадан идентификациядан өткөндөн кийин 2 чек алат. Ал 2 чекти 2 бюллетенге алмаштырууга укуктуу. Ал эми өзүнүн каалоосу менен бир добуш берүүгө катышса, анда 2-чи чекти өзүндө калтырат. Шайлоочулардын тизмеси биздин тизме деген порталда жайгаштырылган. Добуш берүүгө барарда карап алыңыздар, же болбосо 119 деген кыска номерге акысыз СМС жиберип, же болбосо чалып, өзүңүздөрдүн участкаңыздарды билип алсаңыздар. Ар бир участкада дагы шайлоочулардын тизмеси илинген. Шайлоочулардын тизмесине айрым категорияларды киргизүүгө жана шайлоого катыштыруу максатында Борборлук шайлоо комиссиясы тийиштүү мекемелер менен жана мамлекеттик органдар менен жумуш жүргүзүп, кошумча биздин стационардык профилактикалык мекемелерден 685 пациент шайлоочулардын тизмесине киргизилди. Ошондой эле убактылуу кармалып аткан СИЗО жана ИВСтердеги жарандарыбыздын дагы 451 шайлоочу киргизилди. Андан сырткары вакталык ретте иштеген мекемелерден 2257 шайлоочу дагы шайлоочулардын тизмесине киргизилди. Биздин аскердик частардагы жарандардын ушул шайлоочулардын тизмесине дагы бир нечеси киргизилди. Жалпысынан ушундай өзгөчө категориялардагы шайлоочулардын саны 16400 жаран кошумча шайлоочулардын тизмесине киргизилди. Добуш берүүнү уюштуруу үчүн мөөнөтүнөн мурда шайлоого жана референдумга ар бир ошол добуш берүүгө 3,567,138 бюллетень участкаларга жеткирилди. Ошондой эле брайль шрифт менен ар бир участкага кыргызча жана орусча президенттик шайлоонун жана референдумдун бюллетендери дагы камсыздалды. Ошондой эле азиз шайлоочулар үчүн атайын трафареттер басылып ар бир шайлоо участкасына камсыздалды. Бюллетендер ар кандай түстөгү бюллетендер болот. Президенттик шайлоого ак бюллетень болот, ал эми референдумдун бюллетени көгүш болот. Президенттик шайлоодогу бюллетенге шайлоочулар тандалган талапкердин жанындагы квадратка тийиштүү белгини коёт. Бир белгиден көп же болбосо бир дагы белги коюлбаган бюллетендер жараксыз деп табылат. Ал эми референдумдун бюллетенине дагы 3 жооптун варианты киргизилген. Биринчиден президенттик республикасы үчүн, парламенттик республикасы үчүн, же болбосо бардык варианттарга каршы деген. Ушул 3 варианттын бирин тандап, бир белги койсоңуздар. Ошондой эле эреже, эгерде бир белгиден көбүрөөк же болбосо такыр белгиси жок бюллетень жараксыз деп табылат. Бардык участкаларга тийиштүү оборудование жеткирилген. Добуш берүү үчүн ар бир участкага 2 автоматтык эсептөөчү урна коюлат. Бир асуу
президенттик шайлоодо добуш берүү үчүн бир асуу референдумдун бюллетендерин киргизүү үчүн. Жалпысынан 5700дөн ашык урналар участкаларга жеткирилди. Ал эми ар бир участкага 2ден, ал эми 700дөн ашык асуу резерв катары райондордо жана шаарларда болот. Республика боюнча 600 техникалык ыкчам жардам берүү үчүн адистер даярдалды. Алар ушул техникалык проблемалар болгон учурда тез арада участкаларга барып жардам берип турушат. Ошондой эле идентификация үчүн аппараттар дагы участкаларга жиберилди. Идентификацияны мындай оперативдүү, тоскоолдуксуз өткөрүү үчүн шайлоочулардын тизмесине киргизилген санына байланыштуу бөлүнөт. Ар бир 600 шайлоочуга бир идентификациялоо аппараты участкаларга саналып берилген. Технологиябыз мындай абдан технологиясы мындай күчтүү шайлоо моделибиз бар. Ошого байланыштуу республика боюнча 5000ден ашык асуу менен асууну тейлеген операторлор даярдалган. Алар ушул участкалык комиссиялардын мүчөлөрү. Ошондой эле участкалык комиссиялардын мүчөлөрүнүн арасынан 5000 идентификация боюнча операторлор даярдалган. Андан сырткары кошумча 6900 оператор дагы окутулуп кошумча участкаларга бөлүнгөн. Бардык участкаларда асуунун жыйынтыктарын алуу үчүн байланышты тестирлөө өткөрүлгөн. 11 гана шайлоо участкаларда, мындай алыс жайгашкан участкаларда байланыш жок. Ошол жердеги автоматтык эсептөөчү урналардын жыйынтыктары жакынкы участкага жеткирилип, анан ошол жерден биздин борбордук серверге жиберилет. Биздин бүгүнкү добуш берүүбүзгө жарандык коомдон эл аралык дагы коомчулуктан абдан чоң кызыкчылык көрсөтүлүп атат. Бүгүнкү күнү 44 өлкөдөн 333 эл аралык байкоочу катталды. Ушул байкоочулар 35 эл аралык уюмдан болот. Ошондой эле коомдук байкоочулар дагы шайлоо участкаларына катталып атышат. Борборлук шайлоо комиссиясына 13 коомдук уюм өзүнүн ошол шайлоого байкоо жүргүзүү жөнүндө ниетин билдирип, участкаларда байкоочулар азыр катталып атат. Биз кийинирээк так санын айтып беребиз. Ошондой эле чет өлкөлүк массалык маалымдоо каражаттарынын 92 өкүлү дагы ушул шайлоону чагылдырууга аккредитациядан өткөн. Шайлоо бюллетенине 18 талапкер катталып киргизилген. Шайлоо учурунда бир талапкер шайлоого катышуудан баш тартып, азыр 17 талапкердин арасында тандоо жүргүзүлөт. Ошондой эле референдумга дагы үгүт жүргүзүү үчүн 15 үгүт топтор катталган. Анын ичинде 8 үгүт топ президенттик республика үчүн, 1 үгүт топ президенттик республика каршы, парламенттик республика үчүн 3 үгүт тобу, парламенттик республикага каршы 1 тобу жана бардык варианттарга каршы 2 тобу. Бардык суроолор үчүн борборлук шайлоо комиссиясында
1255 деген телефон уюштурулган, телефон линиясы. Ошол телефонго чалып, суроолоруңуздарды берип, консультация алсаңыздар болот. Урматтуу шайлоочулар, Борборлук шайлоо комиссиясы сиздерди ушул добуш берүүгө активдүү катышууга чакырат. Чоң рахмат.